Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу көрүүчүлөр, Халва шоу программасы башталды. Барыңыздарга жакшы маана каалап, биз өзүбүздүн ишибизди бир 100%га маанайыбызды көтөрүп, жана сиздердин да маанайыңыздарды көтөрүүгө аракет кылалы. Жана программабызды баштадык. Бүгүнкү эфирдин коноктору, урматтуу көрүүчүлөр, бул учурга чейин бол көрбөгөндөй коноктор келди десек болот. Өзгөчө өтөрүнө ишенип турган чагым. Бүгүн азыркы учурда социалдык тармактарда десек болот, өзгөчө ырчы айым, өзгөчө кавер аткаруу менен эл оозуна алынган Саадаттын үй бүлөсү, кайненеси, апасы, жолдошу келишти. Келиңиздер, өзүбүз кол чаап коелу. Жана бүгүнкү программабызды баштайбыз. Анда эмесе командага экиге бөлүнүштү. Оң жагымдагы топторду, команданы тааныштырып өтөлү. Саадат Жыргалбекова өзү бизде конокто. Кол чаап коелу. Саадат, кош келиңиз. Кош келдик. Кичинекейиңиз чоңоюп атабы, аты ким, балаңыз жөнүндө айтып бергизчи. Кудайга шүгүр, балабыз чоңоюп атат. 2 ай болуп калды, Кудай буйруса. Балабыздын аты Мухаммад. Атабыз койду. Ошол. Кудай буйруса чоңоюп келатат. Акырындан кылыктары чыгып. Жакшы. Ырларды жаздырып атасызбы? Ооба, жаздырып атам буйруса. Кандай ырлар? Ал эми сыр азырынча. Азырынча чыга элек дагы, э? Чыкты, бирок эми азырынча ошо клиптин үстүнөн иштеп жүрөм. Клиптин үстүндө иштеп, анан жакынкы күндөрдө клип менен кошо премьерага чыгат буйруса. Алдагы мурдагыларданбы же жаңы ырбы бул? Жаңы ыр. Жаңы ыр, э? Өзүнүн жаңы ыры. Жакшы, Саадатка кол чаап коелу, келиңиздер. Саадаттын өзүнүн апасы Света Мырзаканова бизде конокто. Кол чаап коелу. Кош келиңиз. Светежи, айтсаңыз, кызыңыз эң алгач баягы ошол эле Инстаграмда, социалдык тармактарда жылдыз болуп баштаган мезгилде кандай кабыл алдыңыз? Туура эле кабыл алдым. Мен башынан негизи каршы эмес болчумун. Саадаттын баштаганына бул кички кезинен эле ырдачу да. Бүт эмелерди ырдап жүрчү, жана Сары Өзөн чолпондорунда ар дайым гран-прини утуп келчү. 30тан ашык эме жана грамоталар бар үйдө. Мен эч кандай эмес жок. Туура эле сүйүндүм, дагы мындан да өйдө болсун дейм. Дагы өйдө мындан да ашып эмелерге, заграницаларга барсын, дагы мындан да чоң болсун дейм. Ийгилик эле каалайм. Эч кандай каршылык жок бизде. Жакшы, кол чаап коелуз. Мына ушундай кызды тарбиялап өстүргөнүңүз үчүн сизге ырайчылык. Анда келиңиз, Саадат, Светежи, экөөңүздөр бир команда болуп турсуздар бүгүн. Сиздердин командаңыздарга ат коюшубуз керек, кандай болот? Мухаммед деп коебуз. Кичинекей. Мухаммед деп. Саадаттын баласынын аты. Кичинекей. Кичинекей, э? Макул, анда Мухаммед командасы. Кол чаап коелу. Бизде бир командабыз даяр болду, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе кийинки командабызды тааныштырып өтөлү. Бизде Адилет Тыныбеков конокто. Кол чаап коелу. Адилет, ырчы айымдын жолдошу болуш кандай экен? Жакшы. Кандай десем дагы. Ырчы айымдын жолдошу болуш деле оңой эмес. Кандай десем, кызганычтар көп болот ортодо. Ортодо түшүнбөстүктөр болуп калат, кызганычтын айынан. Ошондой болот да көбүнчөчү. Көп учурда кандай учурда кызганасыз? Кичинекей нерселерге кызгана беремин. Кызганчакмын. Байкатпай кызганат да. Неден? Байкатпай кызганат. Байкатпай, айтпай, э? Жакшы. Негизи баягы мырзалар сөзсүз түрдө жубайын кызганып туруш керек деген дагы бир сөздөр айтылат эмеспи? Бул туура нерсе, бирок чейинен ашпаш керек го, э? Ошо байкатпай кызганыш керек, э? Жакшы. Адилетке кол чаап коелучу, келиңиздер. Эми Адилет менен бир командада бүгүн анын өзүнүн апасы, Саадаттын кайненеси, бүгүн бизде Жылдыз Нуралиева конокто. Кол чаап коелу. Кош келиңиз. Сиз дагы мына ушул жармачылык чөйрөгө жакынсызбы, мындай кызыккансызбы бул учурга чейин? Биз өзү атасы деле мен деле ырга жакын адамбыз.
ырдайсыздар? Кеде мындай отуруштарда ырдап коебуз. Садат колдоп турабыз, ырдаган жагынан өзүбүз кайра дем күч берип, алга сүрөп. Кандай кайненесиз? Садат өзү айтсынчы кандай кайнен экенин. Мен өзүм слишком макта берем да азыр. Мактап жибересизби? Жакшы. Садат кандай кайнене? Эң мыкты кайнене. Мындай кайнене мактагандай болбойм, көз тийип кетпесин. Чындыгында жакшы. Азыр мактап отурсам да көз тийип кетсе да жаман. Эми өздөрү түшүнсөздөр керек. Жакшы, аябай жакшы кайнене, мен колдоп турат, түшүнүп турат. Ушундай кайненелер. Ошо мен азыр кайненемдей. Мен да кийин өзүм балдарыма, мен да келиндериме ушундай кайнене болгум келет да. Үйрөнүп атасыз. Ооба. Кандай болуш керек экенин, Жакшы, сонун кайненелер көп болсун дейли, кол чаап коелу. Жылдыз айым үчүн дагы. Азаматсыздар дейли, мына ушундай ынтымагыңыздарга көз тийбесин, чындыгында жогоруда айткандай. Келиңиздер, анда Адилет, Жылдыз айым сиздердин командаңыздарга ат коелу. Анда бул жак Мухаммед командасы болушту. Чоң балабыздын аты Агзамдын атынан. Агзам. Агзам. Азыр Тополоң балабыздын атынан. Анда экөөңүздөр эки балаңыздардын атынан эле койдуңуздар, командаларды. Мына ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, анда эмесе бүгүнкү Халва шоу программасынын командалары дагы даяр. Мухаммед командасы жана Агзам командасы. Туура эле айтып атамбы? Агзам командасы. Бизде эки командабыз даяр. Эми оюндарга биз кезек берели. Алдыда кызык болоору күтүлүп турат. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Бүгүнкү программабыздын башкы демөөрчүсү Нитро энергетикалык суусундугу. Кыргызстандагы эң биринчи энергетикалык суусундук Кадышата компаниясынын Нитро суусундугу экенин эсиңиздерге салып өтөлү жана энергия топтоп туруңуздар. Аны эмесе биз программабызды баштайбыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Нитро Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Аны эмесе биринчи оюнубузду баштайбыз. Бул биринчи оюнубуз тамга жегич деп аталат. Урматтуу коноктор, командалар, бул жерде сиздерге көптөгөн суроолорду беребиз. Суроолорго бат-бат жооп беришиңиздер керек. Болгону мен сиздерге бир тамга айтам, ошол тамгадан баштап жооп беребиз. Анда кайсы командадан баштайлы? Мухаммед кичинекейден баштайлы. Улуубуз Агзам болот. Өзүңүздөр чечиңиздер, кайсы командадан баштайбыз? Анда Агзам командасынан, баштайлы. Сиздерге берилүүчү тамга бул С тамгасы. Бардык суроолорго С тамгасынан баштап жооп бере бересиздер. Кимиңиздер ойнойсуздар, экинчиңиз жардам берип турсаңар болот. Ойнойм. Анда Адилет сиз ойнойсуз. Сизге берилүүчү тамга С тамгасы, аны эмесе баштадык. Айта кетүүчү нерсе, ар бир оюнга убакыт берилет, чектелүү. Ошондуктан кайсы команда батыраак жооп берсе, ошол командага көбүрөөк упайлар кетет жана оюндун соңунда мына ушул Нитро суусундугунан сиздерге сонун белектер берилет. Ошондуктан мындай чамдаш керек да, утуш керек. Анда эмесе баштадык. Адилет даярсыз, Ооба. Биринчи суроо. Депутаттар эртең менен эмне менен тамактанат? Суши. Чөптөрдү ким чабыш керек? Сакманчы. Эртең менен эмне жейсиз? Суу ичем. Акчаны кайдан тапса болот? Акчаны аш кылып. Сыдан жооп беребиз. Суданбы? Суши кылып. Башкачараак жооп бергенге аракет кылабыз. Жайында кимдер уктабайт? Жайында Сугатчылар. Эртең менен кимдер эмне кылышат? Эртең менен окуучулар сабак окушат. Сабак окушат. Сабак окушат. Сизге жаккан адамдын аты? Садат. Дженнифер Лопестин сүйүктүүсү? Дженнифер Лопестин сүйүктүүсү? Каалагандай жооп бере беребиз. Сизден баштап? Стивен. Сиз жактырган ырчы? Садат. Көпүлөктөр кайда окташат?
Сарайда. Сарайда. Ипотекада кимдер кезекте турушат? Садат. Ипотека кезекте. Эң биринчи тойдо кимди куттукташат? Тойдо. Салам салат. Вакыт бүттү. Мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, С тамгасынан баштап Адилет жооп берди. Келгиле кол чаап колдоп туралы, Адилеттин оозунан Саадат түшпөйт экен, Ыржысы деле, сүйүктүүсү деле бардыгы Саадат экен. Мына Совпадение, да, мындай? Совпадение болуп калды. Ооба. Башка тамга берип койсом болмок экен, Сдан баштап кимдерди айтмак эле деп. Ошентип болуп көрсөк болмок экен. Жакшы, анда эмесе кийинки командага кезек бере берели. Мухаммед командасы сиздерден ким ойносун? Мама ойносун. Сиз ойнойсуз, же? Анда сизге берилүүчү тамга М тамгасы. Даярсызбы? Убакыт кетти. Биринчи суроо, биринчи жолугушууда эмне белек аласыз? Машина. Тоокту эмнеге алмаштырса болот? Маймылга. Кирпич бутунда эмне бар? Не бар? Кирпич чечендин бутунда эмне бар? Мык. Маймылдарды кайдан сатып алса болот? Магазинден. Митингде эмне деп кыйкырышат? Мырыктар. Мышыкка кандай ат коебуз? Мышыкка. Мурка. Эмне кылганды жактырбайсыз? Мырыйганды. Корпоративге кимди чакырат элеңиз? Мыкты адамдарды. Канча карыз акчаңыз бар? Много. Колдогу түктөрдү кантип арылса болот? Түктөрдөн? Кандай? Колдогу түктөрдөн кантип арылса болот? Момтуп кой берип. Кыргыз кухнясына эмне даамдуу? Манты. Кредитти эмнеге коротуш керек? Машина сошинады койсун. Оюнчуктар менен ойнойсузбу? Мүмкүн болушунча. Эртең менен сизди ким ойготот? Мен. $1000 табуу үчүн ким болуп иштеш керек? Миллионер болуп. Убакыт бүттү. Мына ошентип акыркы суроого дагы жооп берип жетишти. М тамгадан келиңиздер, кол чаап коебуз. Жакшы жооптор болду. Эртең менен өзүңүздү өзүңүз ойготот экенсиз, Элдин баарын ойготом да. Жакшы, анда эки команданын жооп берген жыйынтыгына келип карайлы. Биринчилерден Боло Азам командасы ойногон болчу. Алар 11 суроого жооп берип жетишти. Кол чаап коелу. Ал эми Мухаммед командасы болсо 15 суроого жооп берип жетишип, аларга 1 упай кетти. Ошону менен тамга жегич оюнунда Мухаммед командасы 1 упай алды дагы 1-0 эсебинде келе жатабыз. Кол чаап коелу. Сиздерге эң эсиңиздерде калган суроо кайсы болду? Салат болду койсун. Бардык Саадатка тиешелүү суроолорду кой. Жакшы. Сиздергечи кайсы суроо көбүрөөк эсиңизде? Мен ойготом деген. Эртең менен сиздики ойготот деген суроо. Карыз акчасы много деген болчуп кетти озун. Чынында карызыңыз барбы? Жок. Жок, Мен 1000 сом деп айтат го деп аткам. Много. Мен деп айтайын десем много деп солду. Жакшы. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, жакшы маанайда программабызды уланта берели. Кийинки оюнубуз бул Алло, сен кайдасың деп аталат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо Алло, сен кайдасың оюнун баштаган отурабыз. Азыр бизде Мухаммед командасы ойногонго даяр. Саадат айтып берет, кайсыл жерде экенин. Ал эми Света эжебиз болсо табыш керек. Экранга ар кайсы жерлер чыгат. Ошол жерлерди болгону жакындатып айтып бересиз. Сиз болсо табышыңыз керек. Бул оюнда дагы убакыт чектелүү. Ошондуктан батыраак айтып берип, батыраак тапканга аракет кылыңыздар. Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда баштадык. Биринчи жер. Мен муну билбейт экенмин тоже. Анда кийинкиси. Билбесеңиздер кийинкиси деп өтө бересиздер. Бул эмне? Мен муну эле билбейм. Кийинкиси.
Эмнеге түшүп келдиңиз бүгүн эртең менен? Маршруткага. Андан кийин эмнеге түшүп келдиңиз? Шаарда көбүнчө кимдер эмне менен жүрөт? Такси. Жок, башкачасы. Акчасы төлөйт го? Троллейбус бу. Анда ошого окшошураак. Тоже акчасын азыраак төлөйт. Автобус бу. Сиз айтпай туруңуз. Күнүгө эркектер да аялдар дагы ошону колдонушат. Чачты эмне кылат? Чачты эмне кылат эртең менен? Таракпы. Ошо? Ошол жерди айтып бериңиз. Парикмахерскийби? Тыргызчасы кандай болот? Чач тарач. Эме. Ал жакта көбүнчө эмелер жүрөт, жанагыдай. Бишкекте бар да, короче, чоң тоолук болгон жер. Анан ичинде жана ар кандай оюн зооктор болот. Балдар ойногон аттракциондор. Жок, андай эмес, Цирк. Цирк. Кийинкиси. Биздин айылда любой бүт жакта бар, Кыргызстан боюнча. Керемет менен Александр Шак барышат го. Керемет менен Арыстандар Шак барышат го. Паркпы? Музейлер бу? Ал жакта Биздин үйдүн жанында эле го. Убакыт бүттү. Школа. Школа. Убакыт бүттү. Мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, Мухаммед командасы ойноп бүттү. Ал эми азыр экинчи команда, Альзам командасы кандай ойнойт болду экен? Байкайбыз. Анда мен азыр Альзам командасы ойногону турат. Адилет апасына кандай түшүндүрүп берет болду экен? Байкайбыз. Эгерде билбеген сөздөр болсо, кийинкиси деп өтө берсеңер болот, Хорошо. Анда эмесе баштадык. Биринчи жер. Эртең барабыз го биз мемеге. Көл. Кайсы мемес район? Скоро район. Жок. Область. Мемесе бар го? Шаарлары, киреш жерлери. Киреш жери. Балыкчы. Кийинкиси. Билбейм. Кийинкиси. Акчаны каяка салабыз биз? Кошелек. Жок. Төрпүштөк. Карта. Картаны каяка салабыз? Банкомат. Кийинкиси. Билбейм. Кийинкиси. Ошо Токмокко кетип жетерде каерде меме бар? Кайсы жетилик өкүлөт азы каяктан болот? Сыргата району. Жок. Каерде ошо? Сколда. Жок. Кант. Кийинкиси. Илгери кыргыздар каерде жашачу? Боз үйдө. Тишти ким эме кылат? Стоматолог. Жок. Тиш доктор. Сууга немен сүзөт? Кайык менен. Пароход. Жакында атасыз дагы. Жакында атасыз, кичине. Айтпайбыз. Теплоход. Октябрьский не? Айыл. Мына ушундай. Баягы айта турчу жерлериңиздер көп экен, бирөөңүздөр билген. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, анда эмесе жыйынтык чыгарабыз. Азыр Альзам командасы ойноп өттү. Алар 7 жерде туура таба алышты. Койчоп коелу. Ал эми Мухаммед командасы болсо 2 жерди таап калышты. Тилекке каршы бул учурда Альзам командасына 1 упай кетти. Ошон менен жалпы эсеп 1-1 эсебинде келинче табабыз. Мындай тең таймашып атышат азырынча. Эми кимиси алдыга чыгып биздин белектерге болушат болду экен, биз алдыда байкайбыз. Кийинки ойнушка кезек берелиби? Жагы табуу ойунда? Жагы. Анда эмесе программабызды улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр калпы чымбы оюнуна кезек берели. Нитро энергетикалык суусундугу ийгилик үчүн жакшы жолго алып барат. Барыңыздарга энергия каалайбыз жана жакшы маанай. Биз болсо Халва шоу программасын улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, калпы чымбы оюнуна кезек келип жетти. Оюндун шартын түшүндүрө кетейин.
Бул жерде азыр мына ушундай карточкалар бар менде. Иштеринде калппы, чынбы деген жазуулар бар. Мына ушундай жазуулары менен азыр эки командага бирден берем карточка. Мына ошону аласыздар дагы. Кайсы командага кандай жазуу келсе, ошондой бир окуя айтып бересиздер. Бирок экинчи команда табыш керек ал окуя калп экенин же чын экенин. Карточканы экинчи командага көрсөтпөйбүз жазуусун. Окуяны айтып бергенден кийин экинчи команда табат. Бул окуя калп же чын деген ойлорун айтат. Бирок сиздер ошону баягы таптырбай айтышыңыздар керек да, карточкадагы жазууну экинчи команда таап албаш керек. Эгерде калп деп келсе, чындыгында калп бир окуя айтасыздар, ойлоп чыгарыппы, билбейм. Бирок ошону баягы чындыкка окшоштуруп, экинчи команданы таптырбай, ишендирип айтыш керек да. Чын деп келсе, чын эле бир окуя айтыш керек. Бирок баягы калп айтып аткан сыяктуу деген экинчи команданы таптырбай айтабыз. Түшүндүңүздөрбү? Түшүнгөн болсоңуздар аралаштырып коеюн дагы сиздерге берейин. Карточканын жазуусун экинчи командага көрсөтпөңүз, Саадатка көрсөтүп алыңыздар. Командалар бири-бириңиздер көрсөңүздөр болот. Жана окуяны ким айтат кеңеш алыңыздар. Сиз дагы көрсөтүп коюңуз. Көрдүм, бул жагын балам өзү эле келтирет. Ишенем деп коебуз. Ишенем 100%. Жакшы. Жогоруда болсо Мухаммед командасы баштаган болчу. Ал эми азыр Агзам командасынан баштайбыз. Сиздерден Адлет келтирет деди. Адлет. Алпайда окшойт. Мен ошо ойлонуп калдым да, азыр чын айтса да калпайта деп айтамын. Келиңиз анда ушул карточкаңызга жараша экинчи командага окуя айтып бериңиз. Кыска-мыска боло берет, Боло берет, каалаган окуяңызды. Бирде биздин айылгач неме келди. Андай десем, баягы эмне деп коет эле? Цирк. Арстанды жип менен байлап стадионду айландырышкан да. Ошо. Ишенесиз, ишенбейсиңер? Чынбы же жалганбы? Октябрьский цирк барбайт болуш керек. Барат. Актан мен барып көргөн эмесмин да, мен. Барат. Арстан алып барышкан, циркти алып барышкан, арстанды сеп менен стадионду айландырышкан. Ишенесизби? Бул окуя болуп өткөн деп айтып атасыз, Ушул окуя калппы, чынбы? Калппы, билбейм. Может, болушу мүмкүн, ким билет. Экөөңүздөр кеңешиңиздер, анан жообуңуздарды айтыңыздар. Калппы же чынбы деп айталы. Калп кой, арстанды кантип эле жикке байланды байлап. Чыңгыз. Билбейм, аны өзү жап бересиз. Мен биякта бирден история придумать этейин деген. Жап бересиз. Да, сиздердин жообуңуздар? Калп. Калп. Акыркы жообуңуздар калп. Келиңиз, карточкаңызды көрсөтүп коюңуз. Чын эле калп келсе. Андай болгон эмес беле? Андай болгон эмес. Жок, арстан сеп менен алып жүрүшпөйт да. Цирк барган бирок, Барган, бирок арстанды эме болбойт. Сеп менен. Арстан качып кетти эмес, жуунуп же болбойт. Мына ушундай экинчи команда дароо эле таап алышты. Адлетти Саадат дагы, кайненеси да жакшы билет окшойт. Дароо эле сиз айта элек деле айтып койгонсуз, бул калп дегенсиз. Буну без апам айтып койду да. Апам айтып койду. Бузан келтирет деп. Анда эмесе, келиңиздер, кезекти сиздерге берели анда. Мисалы калп болсо, ишендирип айтыш керек. Чын болсо, калп айткандай сыяктуу айтыш керек болот абы. Карточкаңыздагы жазууну кыскасы булар таап албасын. Таппаш керек, таап албаш керек. Ал эми өзүңүздүн эмеңизге жараша болот. Актрисалык жөндөм керек кээ бир жерде. Мен просто кайсы историялардын бирин айтып берген деле билбей атам да, мен өзүчө көп история болот да. Чын айтыр, чын да. Чын. Окшоштур айтыр. Эми ал деле ал жагын сен дагы тууралайсың өзү. Айтып бер бол. Эми бир жолу апчам экөөбүз тойго барып,
Капчы Миколаевич. Мурда болчу. Ырдап аткан жактан телефондун мондай эмесине сайып койгонбуз да. Арт жагындачы ошондой аут деп коет го. Ошондойго сайсак эме болгон. Ырдап аткан жактан звонок. Тут деп бесенске калганда. Жаман уят болгонбуз. Ырдап атып. Ошондо жаман уят болгонбуз. Тем более өзүнүн живой голос мурда сакталат, на фонограмма менен уруп атканбыз да кыйрат болбосупчу. Анан элдер эсибиз келгенде эмне болду? Баары тең башы биз жакты мынтип карайт го. Ошондой жаман көзүн реально уланып кеткенин билем музыка же кандай болгон? Уланып кеткен. Бирок эжем экөөсү уруп атканда мен акырын артка карап туруп полет коюп кой деп акырын мынтип кыйкырып ийгем да. Полет коюп кой деп. Ошондон да уланып кеткен музыка. Анда чынлап койгон экен да. А может калып кактам десең? Сага ишенем да. Чын. Просто калпай калбайм да мен. Дароо эле таап коюшту ички командадагы. Демек, бул үй-бүлөнү бири-бирин жакшы билет деген сөз түшүндүк окшойт. Чындыгында экинчи команда айта электе эле бул калп экенин таап коюп атышат. Бул эң жакшы нерсе деп ойлойбуз. Аны эмесе калпы чынбы оюнунда эки команда тең бири-биринен таап алгандыгы үчүн эки командага тең бирден упай бердик. Кол чаап коелу. Азаматсыздар дейли, аны эмесе биз программабызды улантабыз. Кийинки оюнубуз Алло Доске деп аталат. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр сиздерге байланышка чыгып калышыбыз мүмкүн. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Немесе Алло Доске оюнун уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, азыр бизде Мухаммед командасы баштайт. Оюндун шартын түшүндүрө кетели. Бул жерде бизде экранга суроолор чыгат, 3 вариант жообу бар. Ошонун бирөөсү туура жооп. Сиздер каалаган бир адамга байланышка каалаган эмес, азыр эки команда бирден тамга бериш керек бири-бирине. Ошол тамгадан баштаган контактка байланышка чыгып суроо беребиз. Жана ал адам алгандан баштап 30 секунд эле убакыт беребиз. 30 секундтун ичинде суроону айтып окуп берип, 3 вариантын окуп берип, жообун алганга жетишип калышыңыздар керек. Аны эмесе, азыр биз Мухаммед командасынан баштайбыз, жогоруда бул команда баштаган болчу. Сиздер анда бул жака бир тамга айтыңыздар. Ошол тамгадан баштаган контактка барганжык. Балабыздын биринчи тамгасы. Жакшы. Мы тамгасынан контакттарды карап көрүңүздөр. Байланышка чыгып, үнүн чоңойтуп алыңыз. Матина деген курбуңузум бар. Мынакей суроо чыкты. Суроонун 3 жообунун бирөөсү туура жооп. Албай койбосо экен. Уважаемый абонент, срочно Алло, кандайсың, Матина? Жакшы, рахмат. Жакшы, рахмат. 30 секунд бар да, жооп берип коесуң бир суроого, пожалуйста. 1 милде канча метр бар? А варианты 1609, Б 1890, В 1,5 экен 1500. 1 миллиметрде? 1 милде канча метр? 1 миллиметрде. Кайрайсың вариантты? Үчөн бирөөсүн айтып кое берчи. А 1609, Б 1890, В 1500. Артыгы? Алы 1609, Все, макул, чоң, рахмат. 30 секунд бар болчу. Мына ушундай жоопту угалдык. 1 милде канча метр бар деген суроо болчу. 1609, 1890, 1500 деген 3 жообу бар. Туура жообун 1609 деп жооп берди сиздин курбуңуз, Өзүнүн туура жообу чынында туура экен 1609. Кочоңуз. Курбуңуз акылдуу окшойт да. Бул учурга чейин Халбашоого келген оюнчулар дагы эми акылдууларына чалалы деп чалышчу эле да. Жакшы, туура жоопту ала алдык. Аны эмесе кийинки командага кезек берели. Сиздер бул жака бир тамга айтыңыздар эми.
Мухаммедтин биринчи тамгасын айтшы, биз Агзамдын экинчи тамгасын айталы. К. Жакшы. Келиңиздер, К тамгасы берилди. Кайсы адамга байланышка чыгасыз? Каниетти мага салам. Каниет. Макул, үндөн чыгарып алыңыз, 30 секунд. Алло, ассаламу алейкум. Бизге сураган чыгарып берсеңиз. Кандай, Каниет? Жақсы. Жакшы. Не болот? Не дейт aba? Ньютондун канча негизги закондору бар? Эме, сага бир суроо бар да. Ошого жооп берип койчу. Батыраак. Ньютондун канча негизги закондору бар дейт? 1, 2, 3. 3. Кабыл алдык. Ньютондун канча негизги закондору бар деген суроочу А1, Б3, В2. Сиз чалган адам 3 деп дароо жооп берди. Туура жооп чынында эле 3. Кочоболор. Сиз досуңуз беле? Досу дагы акылдуу эме? Сөз акылдуу. Жөн адамдар менен дос болбойт экенсиздер да. Жакшы, мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, Ало доске оюнунда эки команданын тең чалган адамдары туура жооп берди жана дагы бирден упай бердик эки командага тең. Кочобобуз. Бири-бирибизди колдоп туралы, 3-3 эсебинде келе жетабыз. Оюнубузду уланталыбы? Кеттик. Жагып атабы оюндар? Жагып. Тең-тең эле Окуңуздар келген жокпу? Тең-тең эле болгонубуз жакшы дейм да. Келиңиздер, суусундуктан алып ичип, энергия топтоп отуруңуздар дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, ар бир бөтөлкөнүн ичинде, нейтронун ичинде энергия бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Жана энергия топтоп, маанайыбызды ачып, программабызды уланта берели. Кийинки оюнубузга кезек берели. Кийинки оюнубуз бул оозуңдан окуу деп аталат. Күч-кубатыңды башкара бил. Аны эмесе оозундан окуу оюнуна кезек келип жетти. Урматтуу командалар, бизде азыр Агзам командасы ойногон отурат, Бул жерде оюнун шартын түшүндүрө кетели. Адилет укпайт, азырынча сизге угулган жок, азырынча иштете элекмин. Наушник тагып отурасыз, эч нерсе укпайсыз. Ал эми сиз болсо экранда сөздөр чыгат. Сөздөрдү оозуңуз менен гана айтып беришиңиз керек. Колуңузду кыймылдатканга, жаңсаганга, мимика, жест кыймылдатканга болбойт. Оозуңуз менен гана айтып бересиз. Буга да убакыт чектелүү, батыраак айтып берип, батыраак тапканга аракет кылсаңыздар болот. Эгер кечке таппай атса, кийинкиси деп өтсөңөр болот. Анда наушникти тагынып алыңыз, Адилет. Бизге чейин угулуп атат, Адилет укпай атат болуш керек бизди. Адилет угуп атасызбы же? Укка жок. Тагыныңыз, баштадык. Аны эмесе урматтуу көрүүчүлөр, баштайбыз. Бизге биринчи сөздү чыгарып берип коюңуздар. Үнүңүздү бир аз чыгарып бериңиз. Убакыт. Болмай. Убакыт. 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 Толугураак болуш керек. Убакыт. Убакыт. Кийинкисин айтып бериңиз. Киши. Киши. Киши, киши. Киши. Чымын? Киши. 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 Кийинкиси. Жыл. Жыл. Чыны. Жыл. 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 Шыпырга? Жыл. Чык. Жыл. 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 Чык. Жыл. Чыны. Жыл. Жыл. Давай, Кийинкиси. Жол. 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 Туура. Кийинкиси. Күн.
Күн. Күн. Күн. Күн. Кийинкиси. Нерсе. Нерсе. Телефон. Кийинкиси. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Мына ошентип Адилет оюн бүттү. Мына ошентип азыр Азам командасы ойноо бүттү. Ал эми кийинки кезекте биз Мухаммед командасына берели. Мен айтам. Аны эмесе урматтуу көрүүчүлөр, программабызды уланталы. Мухаммед командасы даяр болуп келди. Бизге Свет эже айтып берет, Саадат болсо табат. Аны эмесе баштадык. Биринчи сөз. Бөлүк. Бөлүк. Бозой. Бөлүк. Кийинкиси. Бала. Бала. Манга. Бала. Бала. Мана. Бала. Билбейм кийинкиси. Кийинкиси. Көл. Жол. Көл. Кол. Көл. Не? Көл. Жол. Көл. Көл. Кол. Көл. Көл. Bitti. Кийинкиси. Tapma koydu. Ayal. Ayran. Ayal. Ayal. Ayan. Lı. Kayan. Koyan. Ayal. Ayal. Tapma koydu. Kийинкиси. Orun. Kozu. Orun. Koyun. Orun. Komuz. Orun. Orun. Kol. Orun. İş. Diş. İş. İş. Bir ön taptı koydu. Sonra. Kийинкиси. Bitti o şey. Убакыт бүттү. Ой, sen de tapma Çok koyalım. Ayal degendinde tapma koydun. Баланы таппай. Köl desem ne kol da durardın. Көз де үмітке түсінген. Мам нелі? Orun. Мына ушинтип урматтуу көрүүчүлөр. Сонун сөздөр айтылды. Манка деген сон болду. Не дау? Ал башында эле башка эле сөз болчу сиз. Нерсе. Nerse деген аны таппайт дедим аны. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Азыр Мухаммед командасы бир сөздү туура таап алышты. Ал эми Агзам командасы болсо 3 сөздү туура тапкан болчу. Ошол менен оозундан окуу оюнунда Агзам командасына дагы бир упайды бердик. 4-3 эсебинде келе жатабыз. Кол чаап коелу, Аны эмесе кийинки оюнубузга дароо өтө берели. Бул жылдызды тап деп аталат. Жылдызды тап оюнуна кезек келип жетти. Урматтуу көрүүчүлөр, аны эмесе оюндун шартын айта кетейин. Экранга жылдыздын аты чыгат. Бул жерде ырчылар эле эмес, актрисалар, мушкерлер да чыгышы мүмкүн, бирок баягы элге таанымал, эл тааныган адамдар. Билбей калсак кийинкисине өтө бересиңер. Анда Саадат сиз айтып берет экенсиз, Свет эже табат экен. Буга да убакыт чектелүү, батыраак айтып берип, батыраак тапканга аракет кылабыз. Анда баштадык. Биринчи жылдыз. Миллион. Алла Пугачева. Кийинкиси. Кудул. Кыргызстандын эң кудулу. Күмөндөр бö. Билбейм муну. Кийинкиси. Мунун мам билбейт. Кийинкиси. Мен билбейм. Кийинкиси. Өкүл атаң. Аты? Эрлан Андашев. Жүз сомдо кимдин эмес метилген? Токтогул Кийинкиси. Муну тааныбайм. Кийинкиси. Сен ошондо сел карабай аяп кой.
сынып калган сезимдерим таяп кой. Мен билбейм ал ким. Балдыз, неге жалгыз? Ким бе? Бекбарбиев бе? Билбейм муну. Кийинкиси Дейм бе? Жана болчу. Ким айтып калды? мына ошо өтө урматтуу көрүүчүлөр. Качан кетем дейт. Мам таппай калчу. Таппаймын. Азыр Мухаммед командасы ойноду, ал эми Азам командасына кезек беребиз. Анда Азам командасы даярсыздарбы? Ооба. Оюнду көрүп алдыңыздар, Кандай ойнош керек, жеңилирээк болуп калды болуш керек. Анда даяр болсоңуздар, убакыт кетти. Биринчи жылдыз. Лада Седан, Баклажан. Эме. Аттың ачкыр. Тимати. Кийинкиси Футболист. Дүйнөдө эң күчтүү футболист. Реналдо. Андан кийинкиси. Бул? Кийинкиси. Өткөр. Кийинкиси Казактардын ырчысы, Жизда. Бала. Кайрат. Нуртас. Кийинкиси Тамошо. Эмилдер катышат. Эвлесан Алиев. Эрмек дегендер. Студияда? Жок. Кайсы райондо ушу немедеги? Районун билбейт. Өткөргөндөр. Кийинкиси Эң күчтүү адам. Боксер. Жок. Кытай. Кытай. Кытайский. Эме карате. Жок, кайсы адам ошо? Брюсли. Брюсли. Кийинкиси Өткөргөндөр билбейм. Сопрананы ким ырдайт? Мене. Зеркаланы. Эме Лепс. Кийинкиси Кайсы айылда? Кайсы эстелик бар булар жакта? Алык Осмонов. убакыт бүтү. Жакшы айтышып берет. Кудагыйлар баратканда айтканбыз да, бул биздин Алык Осмоновдун айылы деп. Биз ошол айылдамыз да. Ошону айтканда таппады. Булардын айылы. Мына ошо урматтуу көрүүчүлөр, жыйынтык чыгарып келип карасак, жылдызды тап оюнунда Агзам командасы дагы 5 жылдызды таап алышты. Ал эми Мухаммед командасы дагы 5 жылдызды таап алышты. Ошону менен эки командага тең бирден упай бердик. Коча коелу. Лепс көрүнгөн таптуу билбейм. Жалпы жыйынтыкты бир аздан кийин чыгаралы. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Бүгүнкү программабыздын башкы демөөрчүсү Абдышакыт компаниясынын энергетикалык суусундугу Нитро суусундугу. Баарыңыздарга энергиялуу болуп жүрүүнү каалайбыз. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Нитро Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Өзүңүздөр байкагандай эле, колумда мына ушундай Нитронун сонун белектери турат. Ичин карап, мен дагы азыр аябай суктанып атам. Утуп кеткен командага жакшы белек бар экен. Айта кетүүчү нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Мухаммед жана Агзам командалары ойноду. Жалпы жыйынтыкты чыгарып келип карасак, Агзам командасында 5 упай, ал эми Мухаммед командасында 4 упай, 5-4 упай менен, ошону менен Агзам командасы бүгүнкү Халашо программасынын жеңүүчүлөрү болду. Жана сиздерди куттуктап, мына ушул Нитро суусундугунан белектерди беребиз. Ичинде белектери дагы бар экен. Экөөңүздөргө. Жана сиздер деле бир эле упай жетпей калды. Агзам жашына жеткенче жетебиз да. Сиздерге дагы мына ушундай Нитронун суусундуктарын белек кылабыз. Келиңиздер.
Элеңиздер кут болсун дейли, жана бүгүн келип жакшы оюн көрсөтүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат сиздерге. Ал эми азыр болсо биз Саадатты ырдатабыз, жакшы чыгарма аткарып бериңиз. Сөз түрдө суранбасак болбойт. Ал эми сиздер көрүүчүлөр эч кайда алыстабай туруңуздар. Симук Бишекеев абыздан жакшы сөз айтчы мага деген чыгармасын аткарып берейин. Макул, сонун болот. Анда бизек чогуу кошулуп, сиздер дагы колдоп отуруңуздар дейли. Кеттик анда. Asılzadım, karşımda жүрчү жагын, каранын издеп келип, кайталап булалмадым, жаркылдап качтык ага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай, жүрөгө тапчыдабам, жарогер жарпым жазчы, жан дүйнөм тарткан санам, жарыгым чаччы мага, ай жакшы сөз айтчы мага. Balдар bara жатса, атлет көрүнбөйт сенден башка. Багытым өзүң болуп, багындым махабатка. Жаркылдап качтык ага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай, жүрөгө тапчыдабам, жарогер жарпым жазчы, жан дүйнөм тарткан санам, жарыгым чаччы мага, ай жакшы сөз айтчы мага, жакшы сөз айтчы мага. Бале, колчаулар, азабатсыз. Мына ушундай талантыңыз дагы да ташкындап эл алдында жүрөрүңүз, сонун үйүңүз бар дегендей, жана эл сүймөнчүлүгүнө ээ болгон мыкты ырчы катары таанылып жүрө берсин дейли. Саадат Жыргалбекова жана апасы Света Мырзакановалар болду бүгүн Мухаммед командасында. Кол чаап коелу, азаматсыздар, сиздерге чоң рахмат. Ал эми Халва шоу программасынын бүгүнкү жеңүүчүлөрү Адилет Ыныбеков жана Жылдыз Нуралиевалар болду. Акзам командасы, кол чаап коелу. Барыңыздарга ырайчылык билдиребиз, келип бергениңиздер үчүн. Дайыма ушинтип, жайдары күлүп, сонун жүрөрүңүздөр, Үйлөлүк бакыт каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программабызды жыйынтыктабайбыз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө, бүгүнкү программабыздын башкы демөөрчүсү бул Nitro энергетикалык суусундугу. Жакшы жашоо образы үчүн мыкты мотивация бул Nitro суусундугу. Барыңыздарга жакшы күн каалайбыз.